Садыр Жапаровдун кабинетинде болгон сөздү коомчулукка айтып койсом, бул тарых үчүн. Айлана чөйрөсүнө шакалдар, коррупционерлер. Ошон үчүн ушуну элге жакшылап түшүндүрүп койгула деп мен суранып атам. Садыриним, мурунку пландарың, мурунку көздөгөн максаттарың, Кыргызстандын пайдасына чечиле турган ушунчалык сонун чечимдерин кана ошол чечимдер. Мен ошону эч бир түшүнбөй турам дагы, азыр болсо эмне болду? Мен албетте бийликке барганда абдан адамдар өзгөрөт экен. Башынан ысык суук өткөнү дагы, өтпөгөнү дагы. Мансап, бийлик, акча чынын деле адам баласын өтө өзгөртөт экен. Көзүн май басып калат экен. Айлана чөйрөсүнө шакалдар, коррупционерлер, ушунчалык олигархтар, баягы жаман жол менен байгандар ээлеп алат экен. Мен азыр эсиме келе түштү. Биз өлгүдөй болуп ушундай Садыр Жапаров тиги бу бөшөнүн бирөөсү сөзсүз президент болот деп Алмазбек Атамбаев менен мен ай жаштыгын эске алчы булардын депчи. Хорошо, эркиндигин чекте кама, кыйна, азапка сал, бирок алардын жашчылыгын сен тартып ала албайсың, Алмазбек Шаршенович. Булар жетилишет. Буларды еще күлүшкөн бөлтүрүктөр деп. Эсиңердеби? Ооба. Алар айткан, биз жетилгенде биз карышкыр болобуз, анан баарыңарды жейбиз деп. Бирок эми жебеш керек. Президент деген айкөл болуш керек, кечиримдүү болуш керек. Мына ошол нерсени айткым келип атат да, ошондо ушулардын азыркы бийликтегилердин жаш мезгилин, жаш курагын тартып ала албайсыз деп. Алар жетилгенде мамлекет элди башкарат деп. Ошон үчүн мына ушул өч алуу айлампасына Алмазбек Шаршенович өзү алып келген өлкөнүч тилекке каршы мына азыр өзү дагы азап чегип атат. Чилбей турган өтө татаал чечимдерге келип калганына мен түшүнбөй турам да. Эч бир түшүнбөй турам. Мен мисалы үчүн өзүнө жолуксам, Садыр Нуркожоевич, тилекке каршы биз жолугуша албай атпайбызбы? Мен ушул суроолорду Садыр Нуркожоевичке бергим келип атат да. Садыриним, мурунку пландарың, мурунку көздөгөн максаттарың, Кыргызстандын пайдасына чечиле турган ушунчалык сонун чечимдерин кана ошол чечимдер. Мен ошону эч бир түшүнбөй турам дагы, азыр болсо эмне болду?